ошондой 4400 5200 гектар жер суунун астында калган. Ошо жерди башка өлкөгө алмаштырганга өздөрүнүн баягындай каалоосу менен элге таңуулап, парламентке таңуулап атып алмаштырганга буларга ким укук берди? Эки доска эч ким укук берген эмес. Эгер макул болсо, Садыр исполняющий обязанности президента болуш керек. Анан калгандары парламент таркаш керек дагы. Тез арада керек болсо ошо Садырга да жеткизиңиздер, Камчыга да жеткизиңиздер, Өмүрбек Текебаевга дагы. Тышкы карызыбыз көбөйүп атат. Мен азыркы бийлик дагы таза экен деп жүрсөм, булар дагы 180 миллион доллар тышкы карызды алыптыр 2 жылдын ичинде. Бизде мыйзамсыз парламент отурса, мыйзамсыз президент жүрсө, мыйзамсыз саясий кадрлар жүрсө. Урматтуу фейктер, жалганатка жаманган азаматтар, силерде дагы бир декен себебинен болуп атат да. Же жүзүңөрдү көрсөтө албайсыңар, же болбосо атыңарды чыгара албайсыңар. Өзүңөрдүн атыңар менен чыксаңар, бирөөнү алдап жүргөн болушуңар мүмкүн, бирөөдөн карыз алып бербей жүрүшүңөр мүмкүн. Ошон үчүн фейковый жалганаттарга жабылып жүрөсүңөр. Же болбосо бийликтегилердин өтүнүчү боюнча жасап атышыңар мүмкүн. Ошондуктан баардыгыңарга ийгилик каалайм. Фейк болсоң дагы, тролл болсоң дагы, жөн эле таза адам болсоң дагы, баардыгыбыз ушул Кыргызстан деген мамлекетти сактап калалы, ошонун бүтүндүгүн сактап калалы. Эмне үчүн Кыргызстан эч тынчыбай койду да? Эч бир нукка түшүп, экономиканы көтөрөйүн, жалпыбыз көтөрөлү дегенге эч эле мүмкүнчүлүк болбой атат да. Эмне үчүн? Себебин көпкө чейин ойлонуп, акыры юристтерден, аксакалдардан, мурдагы эски депутаттардан сурап жүрүп акыры таптык. Эмне себеп экен, туугандар? Эмне үчүн ким эле бийликке келсе өз билгенин кыла берет? Өзүнчө конституция жазат, өзүнчө структура, өзүнчө кадр саясатын жүргүзө баштайт. Бирок эч мындай эл менен эсептешкиси келбейт. Калп эле элге отчет берилмеш болот, бирок бардык эле бу Акаевден баштап Бакиев, Атамбаев, Сооронбай, тиги азыр Садыр бардык эле иш жүзүнө келгенде өз билгенин кылып атат да. Эч мыйзамдуулукка баш ийбей атат. Ошон үчүн биздин мамлекет өнүкпөй атат. Ордунда турат, бул кетпей. Тышкы карызыбыз көбөйүп атат. Мен азыркы бийлик дагы таза экен деп жүрсөм, булар дагы 180 миллион доллар тышкы карызды алыптыр 2 жылдын ичинде. Мурдагыларды айтпай эле коеюн. Мурда Атамбаевдар, Сооронбайлар дагы биздин мамлекетти ушу карызга батырышты да. Бир гана Бакиевдин убагында 500 миллион доллар акчаны кайтарып берген экен тышкы карызды. Бирок биз инсанды анын ошол кылгандарын баалай албадык. Анын үстүнө үй бүлөсү менен башкарып туруп алышты. Булар дагы үй бүлө башкаруудан качып, Акаевди кубалап кетирсек башкача күчтүүрөөк үй бүлө келип башкарып атпадыбы? Ошон үчүн ушундай мамлекеттик баягындай кризис болуп атат. Бизде экономикалык кризис болуп атат. Эч кандай бизде экономикабыз өнүкпөй атат. 15 республиканын ичинен мурдагы СССРдин 15 республикасынын ичинен бир гана Кыргызстандын экономикасы аркага кетиптир да. Бул бир өкүнүчтүү, анан таң калыштуу. Эмне үчүн? Вроде бизде сөз эркиндиги бар, демократия бар, шайлоо системасы, улам конституция алмашып атат. Эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Өнүкүшүбүз керек болчу да. Эмне үчүн бийликке келген адам шарт эле жерлерибизди чекеден алмаштырганга, сатканга аракет кыла баштайт? Эмне үчүн ушундай? Себеби биз укуктук талаадан чыгып кетпиз. Укуктук талаадан 1994-жылы 21 ноябрдан 22 ноябрга караган түнү укуктук талаадан чыкканбыз.
Акаевдин командасы мирный, тихий, секретный революция жасашкан. Алар парламенттен бийликти толук тартып алган, конституцияны каалагандай өзгөртүшкөн. Ага ошол кездеги 157 адамдан турган конституцияда жок конституциялык кеңешме деген бир топ уюштурган Аскар Акаев. Ошол 157 адамдын көпчүлүгү Акаевга кошоматчылык кылып, макул деп добуш беришкен дагы. Булар өзгөрүшкөн. 97 болгону 93-жылкы 5 майда кабыл алынган конституциянын 97 статьясы болгон. Өзү канчалык статьялар көбөйгөн сайын ал алдамчылык, карама каршылык да көбөйө баштайт да мыйзамдардын ичинде. Ошол 97 статьянын 46-сын бир түндө өзгөртүп салышкан да. Өзү 93-жылкы конституция боюнча өзү президент сунуштайт экен, бир гана статьяны өзгөрткөнгө уруксат алат экен да парламенттен. Ошо парламенттин 3/1 макул болсо, 3/1. Эсиңиздер туtup коңуздар. 105 депутаттын 35 макул болсо, анан гана референдум өткөзгөнгө уруксат болгон экен. Акаев муну алып таштайт да. Акаев кылат дагы, карайт дагы. Президент өзү каалаган күнү, түшүнөн чочуган күнү, аялы менен урушуп кеткен күнү, аялынан таяк жеген күнү жаңы референдум назначить эте берген да. Аскар Акаев деген адамчы. Ошондой мыйзам чыгарган. Парламент менен эсептешпей туруп, макулдашпай туруп, референдумга маселе койгонго, референдум өткөзгөнгө уруксат чыгарганда, ошол 94-жылы 22-ноябрда. Ушундай акмакчылык болгондо. Биз эми эмне кылышыбыз керек туугандар? Мамлекетти оңдош үчүн мыйзам каерден бузулса, кудду ошол жерден оңдоп келиш керек экен. Эгер андай кылбасак, алиги жанагы жаңы кар жааганда балдар томолуктап ойлойт го, ошондой чоңоюп кете берет бул нарушениялар да ошентип мыйзамсыздыктар, мыйзамды бузуулар андан бетер чоңоюп отурат экен да, улам. Мына ошого келдик. Азыр как это так, мисалы Садыр менен Камчокко сүйлөшүп туруп, Кемпироватты Өзбекстанга алмашкан адам. Кемпироват суу сактагычын. Тескерисинче Кемпироват шаарын, мурдагы Советоват шаарын азыр Ханабат деп коюшат өзбекстандыктар. Ошол жерде мыйзамсыз өтүп кеткен деген эскертип туруп, Өзбекстанга улам петиция жибериппи, нота жибериппи алыш керек болчу. Мына 31 жылдан бери жылда жазганда алмакпыз эмнегече. Эмне үчүн Англия деген эмне деген мамлекет? Кытай Гонконг шаарын 100 жыл жазып, 100 жылдан кийин алышты. Кайтарып алышты. Гонконгду алды. Туугандар, ал жерде канча миллион адам жашайт? Бир 20 миллионго жакын адам жашайт, менимче. Же болсо эң эле аз дегенде 10 миллион адам жашайт. Ошол шаарды алды. Өздөрүнүн карамагына. Мурда каким-то образом Англияга өтүп кеткен экен, ошону мыйзамдарын издеп жүрүп, таап акыры алышты. Эмне үчүн биз ошондой хоттор жашай албайбыз? Себеби биз өзүбүз мыйзамсыз жашоодо жашап атабыз. Бирөөгө, кошуналарга катуу сүйлөгөнгө биздин духу жетишпейт. Себеби өзүбүз туура эмес шайланып алганбыз. Партиялык тизме менен шайлануу деген бир болбогон нерсе экен, жок нерсе экен. Аны ошол жанагы конституциялык кеңешме дегенди кийин конституцияны өзгөрткөндөр жасашты да муну. Менимче Текебаев жасады. Анан Садыр Нуркожоевич бул жанагы Бекбосын Бөрбаш деген жигитке тапшырып, ошум 3 жолу бизде конституциялык кеңешме деген мыйзамда жок, конституцияда жок уюм менен иш алып бардык. Бизде өзү даяр конституция турат. 93-жыл конституцияда 105 депутат бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Эмне үчүн бир мандаттуу? Себеби ошол ар бир округтун ошо 105 адам бир мандаттуу округтардан шайланып келсе,
mesela Kempirovаттын жанынан, тиге Лейлектин жанынан, жана 4 кишинин жанынан шайланып келет да. Ошол депутат ошол жерге вникать этип, ошол эл менен чогуу жанагы чегара маселелерин чечкенде ошол депутат өзү кошо аралашып жүрүш керек да. Ошон үчүн бир мандаттуу 105 депутат болот. Партиялык тизме менен келгендер кааласа барат, кааласа барбайт. Бул жеткен акмакчылык. Бул партиялык тизме менен деген муну уюштурган адамдар, Акай уюштурган баягы Алга Кыргызстан деген партиясы менен, Баки уюштурган Ак жол деген партиясы менен, кийин Текебаевдер уюштурду, тиге Атамбаев уюштурду, СДПК деп. Ушунун бардыгы мамлекетти жок кылуу үчүн акырын жасалган аракеттер экен да. Эптеп муну демократияны жок кылып, сөз эркиндигин жок кылып, элдерге бийликти, карапайым элге бийликти бербей, өздөрү эле башкарып жатса экен да, ушу үй бүлөсү менен. Ушунчалык кара ниеттик менен жашаптыр да биздин бийликтегилерчи. Эми азыр дагы биз ошондой ситуациядан чыгышыбыз керек. Азыр ошондой 4400, 5200 гектар жер суунун астында калган. Ошо жерди башка өлкөгө алмаштырганга өздөрүнүн баягындай каалоосу менен элге таңуулап, парламентке таңуулап атып алмаштырганга буларга ким укук берди? Эки доска эч ким укук берген эмес. Кудай дагы берген эмес, парламентте эл да укук берген эмес. Эмне үчүн алар өз билгенин кылып атышат? Себеби бизде укуктук талаадан чыгып кеткенбиз 94-жылы 22-ноябрда. Ошондон бери ушундай акыбалдабыз. Эми акыры биз келишибиз керек да, өзүбүздүн баягы правовой полеге киришибиз керек. Анын үчүн 93-жылкы 5-майдагы конституцияга кайтышыбыз керек. Кайтып туруп, бүт кошуна мамлекеттери кат жазыш керек. ООНго, ЮНЕСКОга биздин ушу 93-жылкы конституцияны бузгандар, бир трайбалисттер, бир кландын адамдары, жанагындай бандиттер, уурулар, көпөстөр ушундай акыбалга алып келипти. Биз кайра ошол өзүбүздүн эски баш мыйзамга кайтып келдик деп кат жазыш керек. Анан ошонун негизинде иш алып барыш керек. Азыр эгер макул болсо, Садыр исполняющий обязанности президента болуш керек. Анан калгандары парламент таркаш керек дагы. Тез арада 105 округтан турган шайлоо системасын, округтардан бир мандаттуу округтардан шайланып келе турган системаны түзүш керек дагы. Ошол шайлоого барышыбыз керек. Анан биз 93-жылкы конституция менен жашайбыз деп элге жарыялаш керек. Башка вариант жок. Башка вариант менен өзүбүздү алдап атабыз, кыргыздар. Өзүбүздү ушундай жеп атабыз. Болбогон нерселер болуп атат да. Мына жерде суроолор түшүп атат. Мен буларга көрүп атышыптыр. Так. Абдыкадырмат дейт. Партиялык шайлоону тыйып 93-жылкы конституцияга кайрылып кетмейин оңолбойбуз, туура. Туура айтып атат да. Вот партиялык тизме деген бул эмне деген? Жоопкерчилиги чектелүү, жоопкерчилиги жок деген адам экен да. Эчтекеге жооп бербейт. Просто депутат өзүнүн оюнан чыгарып закондорду жазышы мүмкүн, добуш бериши мүмкүн, бирөөлөрдөн пара алышы мүмкүн, ушундай да. Партиялык тизмеден бир мандаттуу округтан келгенде ал сөзсүз жоопкерчилик болот. Аны ошол жердеги адамдарга жооп берет. Ошол жерде жашаган мисалы бир мандаттуу болгондо 30 000 шайлоочу болот бир округда, жок эле дегенде. Ошо 30 000 шайлоочуга көз каранды болот алчы. Ошолордун айтканын кылат, ошолордун талабын орундатат. Анан партиялык тизме менен келгенде эчтеке болбойт да. Бул деген жеткен акмакчылык экен да. Партиялык тизме деген немечи? Эми ошондо бизге ушундай конституциялык кеңешме деген конституцияда жок уюмду
toptu bizge mындай таңулаган кимдер? Аскар Акаев, Өмүрбек Текебаев жана мына азыр Бекбосын Бөрүбашев деген немелер деятельдер, ушулар элибиздин, мамлекеттүүлүгүбүздүн душмандары экен да. Мүмкүн алар душман деле эмес, алар мүмкүн алардын деле ойлору жакшыдыр, мындай оңдойлуу мамлекетте. Бирок туура эмес жол менен кетип атышыптыр да. Алар оңдогонун оңдошту билбегенде эмнеге оңдойт? Кайта 93-жылкы Конституцияга тез арада келишибиз керек, туугандар. 105 депутат келиш керек дагы, 105 депутат ошо 105 округга түздөн түз жооп бериш керек. Ал эми шайлоону кантип өткүзөт? Дагындай 100 миң койгонду, 30 миң койгонду алып салыш керек. Акчалай барьерлер болбош керек. Билим түрүндө болуш керек барьер. Алардын билимин түз эфирден, телевидение аркылуу түз эфирден текшеришибиз керек. Тарыхтан, географиядан, математикадан, орус тилден, кыргыз тилден, политэкономиядан дегендей кыргыздын салтын, санжырасынан дагы түшүнүүгү болуш керек. Депутат боло турган адамдар, ар тараптуу өнүккөн адамдар болуш керек. Ансыз болбойт туугандар. Ансыз биз ушул акыбалдан чыга албай жүрө беребиз. Кыргызда тактар оңолбойбуз. Биздин ушундай бизде саясий, юридикалык бардак экенин билет экен да кошуналар. Тажиктер дагы, өзбектер дагы билген үчүн, казактар дагы билген үчүн бизге ар түрдүү хотторду жасап ойноп атышат да. Эгер бизде твердо президент шайланган, твердо парламент, мыйзамдуу парламент болгон болсо, эчтеке кыла албайт. Бизде мыйзамсыз парламент отурса, мыйзамсыз президент жүрсө, мыйзамсыз саясий кадрлар жүрсө, анан алар көрүп турат да. Азыр аябай жакшы учур болуп атат. Азыр кыргыздарды катыгыраак мамиле кылсаң эле азыр кыргыздар туруп берет деген таризде булар ошондой иштерди жасап атышат да. Ошон үчүн бизде кантип өздөрү Совет Абад шаары Кыргызстанга караш керек экендигин билишет. Прекрасно билет. Өзбекстан юристтери, жетекчилери билет. Бул Кыргызстанга кайтарып бериш керек экендигин. Однако алар дальше кетип атат да. Ой, Кемпирова сусак тагышында калайлык эле. Экинчи булар Совет Абадты сурай албай калат дегенге чейин барышып атат да. Мына билет, ошон үчүн Өзбекстан бизди ушундай юридикалык калпыстыкка алып барып коюп атат да. Тажиктер да ошондой болуп атат. Тажиктер да билет. Кыргызстанда саясий баягындай юридикалык жактан туруксуздук болуп атат. Булар укуктук талаадан 94-жылы чыгып кетишкен. Ошон эле бийлик талашып жинди болуп атышат деп атат дагы. Алар каалаган күнү кол салып атышат. Эгер бизде парламент нормальный болсо, президент законно шайланып келген болсо, анда мындай нерсе болбойт туугандар. Бизден айбыгат, бизден коркот кошуналар ошондо. Керек болсо Кытай да коркот. Россия да коркот. Биз өзүбүз туура эмес хотторду жүрөбүз, анан кийин Россияга көз каранды болуп жүрөбүз. Казакстанга көз каранды болуп, Өзбекстан, Тажикстанга көз каранды болуп, Америкага көз каранды. Андай болбойт. Биз өзүбүздүн неге биз долларга зависимый болуп атабыз? Долларга зависимый болбош керек. Өзүбүздүн акча менен болуш керек. Ким доллар менен үйүн саткан болсо, машинасын доллар менен саткан болсо, ал конфискация болуш керек. Себеби башка өлкөнүн валютасын иштеткенге иштетүү бул өзүнүн мамлекетине каршы чыккандык да. Өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө каршы чыккандык. Мына ошон үчүн биз өнүкпөй атабыз. Ошон үчүн жалгыз гана Кыргызстан экономикалык жактан артка кеткен. Бүт бардыгы Тажикстан дагы, Молдова, Украина, Украина согушуп атса да алдыда кетет, экономикасы алдыда экен. Биздики как будто бир чоң уруш болгондой, Германия, фашисттик Германия, Гитлер келип басып алгандай болду талканында, завод, фабрикалар
чарбаларыбыз, колхоз совхоздорду баарын жок кылышты. Асыл тукум чарбаларын баарын жок кылышты. Эмне себептен? Себеби 93-жылы Конституциядан чыгып кетишкен барды. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Урматтуу мекендештер, сиздерди бардыңыздарды ким түшүнгөн болсо, ким уккан болсо, мындай бөлүшкүлө, муну керек болсо YouTube'га киргизгиле, өзүңөрдүн атыңардан уруксат көчүрүп алып туруп өзүңөрдүн атыңардан киргизсеңер боло берет. Instagram'ga киргизгиле, WhatsApp'ка өзүм мында жүктөйм. Немеден Facebook'tan да өзүм жүктөйм. Бирок мына YouTube'га, Instagram'га, башка жактарга киргизгенге менде мында мүмкүнчүлүк болбой атат. Аны коддорун жакшы билбей атам. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бардыңыздарды ыймандуулукка, биримдикке, саясий сабаттуулукка чакырам. Биздин мамлекеттик жетекчилерден талап кылыңыздар, кайта сураныңыздар. Бул эң туура жол. Биз каерден мыйзам бузулса, ошол жерден кайтып келишибиз керек. Ошол жерден оңдоп келиш керек. А жерден оңдоп келбесек болбойт. Ошо 105 депутат кааласа Конституцияны өзгөртүшү мүмкүн. Мүмкүн экен. Ошолор менен президент отуруп алып кааласа өзгөртөт. 105 депутат менен. Каалабаса 105 депутат каалабаса өзгөртпөйт. Ошо ойдон кала берет. Партиялык тизим, партия боло берсин. Партия ошол мисалы райондук деңгээлде, там областтык деңгээлде, шаардык деңгээлде өздөрүнүн партиялык уюмдары менен иш кыла берсин. Бирок парламентке келбесин партия. Партия парламентке келсе, бул бузукулук башталат экен. Айда бүт туура эмес иштер башталат экен. Ошон үчүн партиянын атынанбы, башкалардын атынанбы, ошо одномандатный округтардан 105 округтан шайланып келиш керек экен. Ансыз болбойт экен туугандар. Кыргызстанды оңдошубуз керек, Кыргызстан өнүгүш керек. Кыргызстанга Тажикстандын кол сала албай турган варианттары бар. Кытай бизге карызын бере бергенден дагы айбыга турган мүмкүнчүлүктөр бар. Биз эмнеге Кытайдан акча алабыз? Өзүбүздөн сомдор турса эмне алба? 1 триллион акча чыгарыш керек дагы. 800 банк ачып туруп, элдерге 5% кредиттер таркатыш керек. Ошондо бүт мигранттарыбыз кайтып келет. Ошондо бизде экономикалык өнүгүү башталат. Адамдар кааласа 2 кабат үй салат, кааласа каалагандай машиналарды алат, каалагандай жүрүшөт. Бирок мыйзамдын негизинде болушат. Завод фабрикаларды курушат. Андайдын бир эсептелүү 200-300 адамга эле мүмкүнчүлүк бербестен Кыргызстандагы бардык билимдүү, илимдүү, аракети бар адамдардын бардыгы өнүгө турган шарт түзүшүбүз керек. Ал улутуна карабай, анын жынысына карабай. Менимче түшүнүктүү эле сөйлөдүм окшойт. Эгер түшүнбөгөндөр болсо сурооңуздарды бериңиздер. Мен сөзсүз азыр өчүрөм, бирок кечкурун бардыгыңыздарга жооп берүүгө аракет кылам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Мен аз эле убактыңыздарды алдым окшойт. Ошондой болсо дагы сиздер менен бөлүшүңүздөр, муну жетпеген адамдарга жеткизиңиздер. Керек болсо ошо Садырга да жеткизиңиздер, Камчыга да жеткизиңиздер, Өмүрбек Текебаевга дагы, Бекбосун ким эле жанагы акыркы жолу Конституцияны бузган, өзгөрткөн. Биздин мамлекет Конституцияны өзгөртүп коюшу биз үчүн оңой эле да. 31 жылдын ичинде Кыргызстан 11 жол өзгөрттү да Конституцияны. Жана Бекбосун Берубашев деген эң акыры өзгөрткөн жигит. Мына ушулар бир болбогон нерсе да. Муну каршы эмеспиз, өзгөртсүн. Просто парламентке келип алып, ошо 105 депутаттын бирөө болсо, бирөө болуп алып, анан өзгөртсө болот. Анан өзгөрткөнгө сунуш берсе болот. А башкача жол менен, баягындай Конституцияда жок. Кеңешмени уюштуруп алган, Конституциялык кеңешме деген булар бүт мамлекеттин душмандары, акмактар экен да. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Кыргызстан өнүксүн, өссүн.
Kırgızstanda barçılık, tokçuluk, tengçilik, tinçlik, hukuktuk sabattуулuk bolsun.